беттешлерінде мисалы ушуле дагы бир тажрыйба болуп Мелис Айтбековду жарым финалда тушеге басып жеңип алгандыгын көрдүк. Айтор өтө күчтүү спортчу. Асан Жанышев 23 жашка чейинкилер арасында Бишкекте өткөн Азия чемпионатында алтын медаль тагынган. 18 жашында ал 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпиону болду. Учурда дагы 18 жашта жана 18 жашында Кыргызстандын биринчилигин жеңип коюуга өтө жакын. Мындан тышкары былтыр Ио 20 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Айтор бул спортчунун ийгиликтери албетте көзгө толумду. Азат Салидинов жөнүндө айта турган болсок, мына ушул жерде 4 упай кетти. Асан Жанышевка Салидинов бул жерде күтпөй калган. Андан ары килемдин сыртына чыгып кетти. Жанышев 1 упай Азат Салидиновка. Өтө кооз чабуул. Мына балбандар тууралуу маалымат айтууну да ошол тыныгууга коелу дагы биз беттешке саресеп салалы. Азат Салидиновдун ийгиликтерин дагы айтпай калдык, алдыда айтабыз. Келиңиздер беттештин өзүнө күбө бололу. Азат Салидинов кандай жыйынтыктарды көрсөтөт? Бексултан Назарбаевди жеңди Асан Жанышев. Күчтүү делген улуттук курама команданын катарында жүргөн Мелис Айтбеков өз учурунда Кыргызстандын чемпиону болуп жүргөн болбан жеңди. Эми Азат Салидинов Артыкбек Калымбек уулун утту. Жеңиш Жумабековду жеңди. Асан Жанышев партияда иштөө мүмкүнчүлүгү алды. Жана ушул жерде эки айландыруу жасай турган болсо эле беттешке чекит коюлат. Эсеп 5-1. Дал ушул активдүүлүгү үчүн дагы 1 упай алды. 5-1 ортодо айырма 4 упай. Жана Азат Салидинов азыр таптакыр мүмкүнчүлүк бербес. Акыркы секундалар менимче бүттү. Көтөрүш керек спортчуларды үйдө. Жок, кабас азыр мүмкүнчүлүк берүүдө Асанга. Көтөрүш керек ооба. Көтөрүш керек. Бул жерде Асан Жанышев жакшы мүмкүнчүлүктү колунан чыгарып алды. Азат Салидинов партерде өтө жогорку деңгээлде колдонду. Азыр кайрадан балбандар эми акыркы 30 секундада көп деле тобокелдикке барбайт. Менимче алар экинчи 3 мүнөткө өздөрүнүн күчүн сактап турат. Азат Салидинов атаандашынан бир топ эле улуу. 6 жашка, учурда 25-те Азат Салидинов. жылы өз учурунда Азат Салидинов 2020 жылы жаштар арасында Азия чемпионатында күмүш медаль тагынган. Мына эки балбандын ийгиликтерин тең айтып кеттик. Экөөсү тең татыктуу. Бирок алтын медаль бирөө гана, бирөөсү гана тагынат, бирөөсү гана лицензиялык мелдешке катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Алдыда 77, 67 жана 60 килограмм салмак чембирдиктеги финалдык беттештерге күбө болобуз. Азат болушунча активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Ушундай эле басымын дагы жасай турган болсо, менимче бир нече мүнөттөн соң, бир нече секундалардан кийин дейли, пассив да ушул Асан Жанышевка дагы берилип калышы мүмкүн. Бирок Асан азыр өзүнүн пассив аракеттерин көрсөткөн жок. Тескерисинче мыктылыгын көрсөтүүдө. Азат Салидинов акыркы жарым мүнөт атаандашынан качып туруп алды. Физикалык жактан өзүңүздөр байкасаңыздар
Азат Салединов бир тойле атандашына уттуруп жатат азыр. Дагы бир ұпай Асанның пайдасына кетти. 6-1 жана мынакей көтөрдү. Эми ушул жерден иштейби? Аракет жана 4 ұпай. 4 ұпай, есеп 11 бүттү. Беттеш негизги убактысы бүтөрүнө 1,5 мүнөт ичинде Асан Жанышев жеңишти камсыз кылды. Асан Жанышев мындай аракети менен Атабек Азизбековду делип утуп койчудай түрү бар. 15 жаштагы 18 жаштагы балбан ошентип Париж Олимпиадасында жолдомо алып